Мекенге кызмат өмүрдөн кымбат. Саламатсыздар, Бош Фильм телеканалынын жалпы эле көрүүчүлөрү, сиздер менен Жокерден салам программасынын алгачкы берүүсүн сиздер менен бүгүн баштайбыз деп турабыз. Анда келиңиздер, бул жакта турган жокерлер менен чогуу таанышабыз. Кандайсыздар жокерлер, биздин коргоочулар? Тааныша алатыңыз ким болот? Атым Санжарбек. Сыймык. Эң сонун канча жаштасыздар? Канча жылкысыздар? 18 жаштабыз, 2005 жыл төрөлгөн. Келгениңизге канча болду бул жака? Келгенибизге 8 ай болуп калды. Эң сонун. Биринчи келгенде кыйналдыңызбы? Башына келгенде кыйынчылыктар болду бир аз. Азыр көнүп калдыңыз, э? Сиздин атыңыз? Нурсултан. Кайсы жактан болосуз? Баткен областынан болом. Баткен. Ооба. Танияр. Акназар, Айдарбек уулу Акназар. Акназар кайсы жактан болосуз? Ош областы Өзгөн районуна караштуу Шоробаш атайынан болом. Ош областында армия өтөп жатабыз. Азыркы учурда 2023 келдик бул жака. Айылын сагындыңызбы? Айылды сагындык. Өзгөчө эмнелерди сагындыңыз? Кимдерди сагындыңыз? Ата-энемди, үйдөгү өзүмдүн туугандарымы, өзүм жакын болгон баардык туугандарымды сагындым. Сагындым деп калдыңыз, анда сизде уникалдуу мүмкүнчүлүк. Камераны караңыздагы сүрдөбүздөн коркпостон өз саламыңызды, сагынычыңызды жеткиреңиз, э? Салам өзүм ата-энеме жолдойм. Аткасымов Айдарбек атама, Раманкулова Атүргүл апама салам жолдойм. Өзүм туугандарыма, бир туугандарыма баардыгына салам жолдойм. Ден соолуктуу болуп, көп жашап жүрөбүз. Досторгочу? Досторума дагы, баарына, туугандарыма, жакын адамдарга баарына салам жолдойм. Жакында барам дейсизби? Жакын барам. Мырза, жигит болуп, э? Эң сонун. Сиздин атыңыз? Жарбек. Сиздики? Нурдан. Жигиттер баары жакшы бул жерде? Точно. Кандай шарттар бар? Шарттар жакшы. Кудайга шүгүр, бардыгы жакшы. Курсак топ. Эң сонун. Курсак топ болсо баардык нерсе болот, э, жигиттер? Ооба. Сиздин атыңыз? Жекшенбек. Сиздики? Катар Жокер Манов. Айылды сагындыңыздарбы? Сагындым. Сиздерге дагы мүмкүнчүлүк берели. Ата-энеңизге, айылдагыларга баардыгына салам жолдоңуз, э? Усматов Канатбек, Копчеков Гүлмира. Досторума, бир туугандарыма салам жолдойм. Кандай кыйынчылыктар болду, анан кантип мындай чыдап атасыз? Кыйынчылыктар деле жок. Тартип жакшы буякта. Шарттары бар жакшы. Өсүп келе жаткан инилериңерге кандай кеңеш бересиңер? Келгиле өзүңөр кызмат кылып кеткиле. Жигит болго дейсиз, э? Сиздин атыңыз? Мухаммед. Эрбол. Сиздер дагы салам жолдоп же кеңеш айтып кетсеңиздер болот, э, инилерге? Şu salam жолдойбуз, апама Аширова Жылдыз, атама Жолдосов Айбекке салам жолдойм, туугандарыма, досторума, тайнеме, тайтама салам жолдойм. Эң сонун кеңеш айтып кетсеңиз инилериңизге. Ошо келип кызматыңарды кылып кеткиле. Армияда өзүңөрдү службаңарды кылып, жакшы. Бул жерде баары жакшы, эч кандай кыйынчылык жок. Баарынан жакшы ийгиликтерге жетесиңер. Алгара койгон максаттарыңарга жетесиңер. Службаны кылып. Ошо. Демек, анда сиздерге ийгилик, жигиттер, кызматыңыздарды кылыңыздар. Саламатсызбы? Келиңиз экөөбүз таанышалы. Атыңыз ким болот? Атым Санжарбек. Мен Баткен областынын Лелек районунун Мурас айылында жарык дүнүйгө келгем. 2023 жылы жаз айында армияга чакырылып, азыркы учурда Ош областында кызмат өтөп жатам. Эмнелерди үйрөндүңүз? Мен армияга келип, бул жактан техникаларды башкарганды, курал-жаракты кантип колдонгонду, тартиптүүлүктү, аскер кызматчылардын берилген тапшырмаларды өз убагында аткарууну үйрөндүм. Айылыңызды сагындыңызбы? Ооба, айылымды сагындым. Өзгөчө үй бүлөмдү, ата-энемди, бир туугандарымды сагындым. Келиңиз, анда сизге уникалдуу мүмкүнчүлүк. Мен биринчиден саламымды атама Каразаков Исамидин Исмаиловичке, апам Жалилова Айнура Курбанбековна жолдойм, бир туугандарыма, айылдаштарыма чоң салам. Эң сонун. Келечектеги жаш муун өсүп келе жаткан кандай кеңеш айтасыз? Келечектеги жаш муундарга аскер кызматына чакырам. Аскер кызматына бүт өсүп келе жаткан жаштарга, армияга келгиле жаштар. Армияда бүт нерсени үйрөнүп кетесиңер. Эң сонун, чоң рахмат. Bıyıklıdır mekenin, işenemiz, şeyimiz yok. Çıgaranın mekenin, ofisörler, mekeninin sakçısı. Ofisörler.
başkası. En solukta yürülökü, ömür bolsun başkası. Ардактуу көрөрманым, азыр сиздер менен мынакей жоокерлердин тамактануучу жерине келдик. Анда чоң рахмат. Келиңиз жоокерлер менен чогуу тамактаналы. Анда келиңиздер. Мен бул жер бошпу? Кошулсам болот да, чоң рахмат. Тамагыңыздар даамдуу болсун жалпыңыздарга. Эртең мененки тамакка кандай тамак жейсиздер? Эртең мененки тамакка ар кандай тамактар берет. Эртең менен колбаса, сыр, макарон, гречка ар кандай. Эртең түшүндө первый второй ичебиз. Кечки тамак качан болот? 7-де болот. Демек үйдөгүдөй Кечки тамакта. Ооба, үйдө мындай тамактар жок. Тамактанганда дайыма ушундай тизилип, ырдап киресиздерби? Ооба, күнүнө ушундай. Эртең мененки тамакта, түшкү тамакта, кечки тамакта. Тамактан кийин анан жатасыздарбы же эмне кыласыздар? Тамактан кийин өздүк убакыт болот. Саат 9-га чейин. 9-да кечки вечерка болот, вечеркадан кийин. Канча минут берилет сиздерге тамактануу үчүн? Же өзүңүздөр каалагандайбы? Жок, 1 саат тамактан. Демек 1 сааттын ичинде, ооба, 1 сааттын ичинде негизи ардактуу көрөрманым курсактын тоюшу кыйын. Эми башкалар билбейм, менин курсагым тойбойт деп коеюн. Анан демек тактыктуу, анан тазалыктуу, сөзсүз түрдө жоопкерчиликти талап кылган бул аскердик кызмат. Келиңиздер анда аскердин тамагын менен биз дагы уступ көрөлүк. Аябай сонун окшойт, жеп көрдүңүздөрбү? Кандай экен? Бул жерде эми жактырган макарон экен. Анда жеп көрөлүк. Бисмилла. Үйдөгүдөй аябай даамдуу экен. Анан бул жерде жигиттерге өзгөчө компот берилет экен. Ар бири өздөрүнүн чөйчөкчөлөрүнөн куюп, бул жерде тартсаңыз болот, салаттар менен бар экен. Демек нан дагы бар. Эң негизгиси курсак ток болсо, анда көнүүсүн бардыгы ток болот экен. Эң сонун шарттар түзүлгөн экен.